Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Гондурастагы жөнөкөй карапайым үй бүлө менен таанышабыз. Күтүлбөгөн жерден эле ошол үй бүлөгө Жизель аттуу аял келип калат. Көрсө ал аял мурун сулуулардын конкурсуна катышып, жеңүүчү болгонбу айтор. Росио деген кыздын атасы Робертого келип таанышып, ырдаганды жактырган Росиону мактап эле. Сиздин кызыңыз аябай татынакай экен. Эгер уруксат берсеңиз, биз аны фотомодель кылалы. Бат эле атактуу болуп чыга келет деп айтып, Росионун иниси Мигелди да көрүп калат да. Экөөнү тең фотомодель кылмакчы боло баштайт. Анда албетте балдарына жаркын келечекти каалаган Роберто макул болот да эртеси күнү балдары менен кошо студияга барат. Бирок Жизель Робертону балдарды сынактан өткөрүүчү бөлмөгө киргизбей, сиз балдарды кечинде келип алып кетесиз. Эгер балдарыңыз сынактан өтүп кете турган болсо, анда аларды аябай жаркын келечек күтүп турат деп айтат. Ал эми Жизель болсо бөлмөдөгү көптөгөн өспүрүм балдарды фотомодель кылам деп эле ар кимисин ар кандай ыкмада сүрөткө тартып жатты. Кечинде Роберто кайрадан студияга келип эшикти такылдатса эч ким ачпай. Акыры студияга кирип барса бөлмөдө эч ким жок болуп чыгат. Алактап ызы чууга түшүп калган Роберто башка эшиктерди да ачканга аракет кылып кыйкырып, сыртка да чыгып издеп, бирок кызы, баласы жана аларды алып кеткен компания түбөрдү менен эле жок болуп кеткен болот. Эми гана алданганын түшүнүп, бирок бул кезде баардыгы кеч болуп калган эле. Кийинки көрүнүштө бөлмөнүн ичиндеги бир адам бир канча жаш өспүрүмдөрдүн сүрөттөрүн карап жаткан болчу. Ал эми ошол үйдүн жанында көчөнүн боюнда Улуттук коопсуздук комитетинин тыңчысы Тим Баллард отурган болчу. Ал атайын аппараттын жардамы менен бөлмөдөгү нерселерди угуп жаткандыктан, бир кезде убактысы келди деп эле бөлмөгө кирип барышат дагы ошол адамды кармап калышат. Алардын бир канча изилдөөчүлүк эмгегинен акыры натыйжа чыгып, чындап эле ошол үйдүн ичинен уурдалган бир канча жаш өспүрүмдөрдүн сүрөттөрүн табышат. Бирок алар дагы бул кезде кечигип калган болушуп. Бул кезде жаш өспүрүмдөрдүн баардыгы кул катары башка өлкөгө сатылып кеткендиктен, аларды сактап калууга дээрлик мүмкүн эмес болуп калды окшойт. Табылган маалыматтарды текшерип, видеолорду көрүп жаткан Тим бир кезде көзүнө жаш айланып чыдабай кетет да, баягы кармалган адамдын камалып турган бөлмөсүнө кирип барып, жай сөз менен сүйлөп, аны бөлмөдөгү камералардан алыска алып кетет. Көрсө Тим жанагы кармалган педофилди алдоону чечип, өзүн дагы педофил катары көрсөтүп эле аны менен мамиле түзө баштайт. Бирок ал адам Тимге албетте ишенбей, Тим болсо аны кайрадан темир торго камап жатып, ошол педофилдерге тиешелүү китепти берип коет. Үйүндө деле Тим негедир үй бүлөсүнүн шаңга бөлөнгөн бактылуулугун сезбей, ошол уурдалып кулчулукка сатылган балдарды ойлоп эле бир кызыктай болуп жүрдү. Ошентип эртеси Тим жетекчилигине барат да, жанагы жаңы кармалган Ашинский деген адамды мен алдап соолап, аны сыртка боштондукка чыгарып, бир аз болсо дагы маалымат билгенге аракет кылып көрөйүн. Сиз мага уруксаат бериңиз деп уруксаат алат да, өз сөзүнө туруп жанагы Ашинский деген адамды боштондукка чыгарып, аны менен андан ары мамилесин улантып эле ишеничине кире баштайт. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ошентип күндөр өтүп, Ашинский Тимге дээрлик ишенип калып, Тим ага мен дагы бала сатып алгым келет деп кечке сурангандыктан, Ашинский акыры өз адамдары менен келишим түзүп келиптир. Ал Тимге бир китепти берип, Тим китепти ачса эле ичинде баягы Мигель деген жаш баланын сүрөтү турган болот. Ашинский Тимге мен бул баланы сага сатып алып берүүгө келишим түзүп койдум. Буюрса 1-2 күндө ал сенин колуңа түшөт деп айтат. Сүрөттү көргөн Тим ошол жерден эле сен эми кайрымакка түштүң деп каткыра баштап, Ашинскийди кармап кайрадан түрмөгө отургузат. Ошентип кийинки көрүнүштө биз Мексика менен АКШнын чек арасында турган толгон токой унааларды көрөбүз. Тим болсо ошол жердеги чек арачы кызматкерлер менен бирге ар бир унаанын ичин тинтишип, жаш бала Мигелди издеп жатышты. Анткени Ашинский буйртма берип койгондуктан Мигелди чек арадан алып өтүшмөк. Бир кезде бир унааны токтоткон Тим арткы орундукта отурган Мигелди дароо таанып, айдоочуну кармоого алдырат да Мигель менен сүйлөшө баштайт. Ооруканага барып, зомбулуктан кийинки Мигелдин психикалык жагдайын текшертип, андан соң тамактануучу жерге барып тамактана башташканда, Тим Мигелден анын эжеси Росио жөнүндө сурап баштайт. Анда Мигель дагы баягы Жизель деген адамдын студиясына бир топ адамдар келип, баардык жаш өспүрүмдөрдү улам ар кайсы унааларга жүктөп отурушуп бир жака жеткиргенин айтат.
Акырында аларды бир чоң контейнерге да жүктөп салышып, ошол жерден бир адам Мигелди тандап алат да аны эжесинен ажыратып калат. Ал эми калган балдарды болсо Мигелдин айтуусу боюнча Колумбияга алып кетишкен. Ошондон тарта Мигел эжеси Росиону көргөн да жок. Ал эми Мигелди сатып алган семиз адам болсо Мигелге: "Эгер сен бизди укпай турган болсоң, анда мен жанагы адамдарга айтам. Ал адамдар болсо сенин эжеңди кыйнашат" деп айткан. Ошентип бир катар маалыматтарды билип алган Тим анын атасы Робертого чалып, Роберто ал жака учуп келгенде Тим ага Мигелди өз колу менен тапшырат. Роберто албетте Мигелди жолуктурганына абдан сүйүнүп, бирок Росиону да тапмайынча анын жүрөгү заргакшап ооруй бере турганын, жаны жай албастыгы анык болчу. Албетте Робертонун көзүндөгү кайгы-муңду Тим дагы жакшы түшүнүп турду. Ошондуктан ал жасап жаткан ишин дагы да күчөтүп, абакка жетип барып баягы Мигелди алып келе жатып кармалган айдоочу адамды кыйнай баштайт. Андан да кээ бир маалыматтарды тактап алганга мүмкүн болуп, бул кезде Росиону болсо жаңы кожоюну желкесине сүрөт тарттырып жаткан. Андан да жаманы Росиону эркек адамдардын муктаждыгын кандыруу үчүн пайдалана баштайт. Тим болсо жетекчилиги менен сүйлөшүп, аны көндүрүп, мен бул ишти аягына чейин барайын деп айтып, жетекчиси болсо Тимге негизи бул биздин өлкөдөн тышкары болуп жаткандыктан биздин таптакыр эле тиешебиз жок. Ошентсе да мен бир жакшылыгымды көрсөтүп, сени аз да болсо каржылап, жашыруун командировкага ошол сен айткан жака жөнөтөм деп айтат. Кул катары сатылып кеткен жаш өспүрүмдөрдүн Колумбияда экени жөнүндө бир катар маалыматтар табылып, көп өтпөй эле Тимдин Колумбияга да учуп келгенин көрөбүз. Аны кесиптеши Хорхе деген адам тосуп алып, ошол күнү кечинде эле өтө бир кылмыштуулук аймакка алып келет. Ал жерден Хорхе Тимди бир адам менен тааныштырып, ал адамдын каймана аты болсо Вампира болчу. Көрсө ал Тимге жолугуп атайын бир катар маалыматтарды берүү үчүн келиптир. Ал Тимге: "Мен бир кезде ушул жаш өспүрүмдөрдү кулга айландырып саткан кылмышкерлердин бөлүмүндө алардын эсеп кысабын аныктаган бухгалтери болуп иштеп калдым. Албетте ал жактан өтө көп нерселерди көрдүм. Кийин алардан эптеп чыгып бөлүнүп кетип калдым. Азыр өзүм болсо ошол жаш балдарды сатып алып турам. Бирок өз кызыкчылыгыма колдонуу үчүн эмес. Мен аларды боштондукка кое берип жиберүү үчүн сатып алам" деп айтат. "Мен чынында азыркы учурда булар менен байланышым деле жок. Сен жанагы издеп жүргөн Росио деген кызды таба аласыңбы, таба албайсыңбы, аны дагы айта албайм. Бирок мен өтө бир куулук менен адамдарды алдап, алардын балдарын уурдап жүргөн аял Жизелди кантип табуу керек экендигин билем" деп айтат. Анда өз ишин жакшы билген Тим пландаштыра баштап, жакшы ишке салым кошкусу келген миллионер адам Пол менен кызматташмакчы болушат. Бир тарабынан ал Тимдин досу дагы болчу. Тимдин планы боюнча Тим ошол Полго кошулуп, экөө бирге Колумбияга келген америкалык чирген байлардын ролун ойношу керек. Вампира болсо Жизель менен байланышып, ага жакшы сунушун айтып, бир сатып алганда 50-60 баланы бир сатып алабыз. Бул силер үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк деп чакырмак. Ошентип күн өткөн сайын Тимдин пландары акырындан ишке аша баштап, Пол жана Вампира үйчө кылмышкерлер менен кызматташа баштады. Болуп жаткан иштерди болсо Хорхе билгизбей сүрөткө тартып жүрөт. Бирок иш барган сайын созулуп бараткандыктан Тимдин жетекчилиги өтө эле узак болуп баратат деп, мындан ары биз сенин ишиңди каржылай албайбыз деп баш тартат. Бул албетте Тимге чоң тоскоолдукту жаратып, ал Полго бул ишти аягына чейин каржылап берүүнү суранат. Пол болсо бир азга ойлонуп акыры макулдугун берди. Бир күнү Жизелдин адамдары менен Тимдин адамдары атайын ижарага алынган пентхауста жолугушуп, колчулукка сатыла турган 50-60 бала жөнүндө сүйлөшө башташат. Пол бир аз өзүнүн ролуна кире албай, Жизель болсо ага ишенбөөчүлүк жаратып жаткандыктан ортого Тим аралашып, ал акыркы сөздөрү менен Жизелди ишендирет. Ошентип ишенимге киришип, Жизель болсо 60 баланы атайын бир аралга алып келип берерин айтып, белгиленген күнү белгиленген аралдан кайрадан жолугушат. Бирок бул жолу Жизелдин адамдарынын арасында Дон Кинг деген адам бар эле. Аны эсепке албаган Тим башынан эле кыжыры кайнай баштайт. Бирок аралга Жизель менен кошо 30дай гана бала түшүп, Жизелдин айтуусу боюнча калгандары азыр бир азда келип калат деп айтат. Бизнес жүргүзүүчүлөр балдарды бери жака коюп өздөрүн нары жакта майрамдашып, бир кезде жанагы Дон Кинг деген адам өзүнүн муктаждыгын бүтүрүү үчүн жаш өспүрүмдөрдүн бирөөсүн тандай баштады. Аны байкап калган Тим дагы Дон Кингке мындай кылууга жол бербегенге аракет кылып, ошол жерден эле чыңалуу пайда болуп, кооптуу абал жаралып калат. Скажи своему бульдогу убрать револьвер. Тим менен Дон Кингдин ортосунда карама каршылык пайда болуп, акырында планын бузулуп калбасын деп көп эле Дон Кингке теңелүүдөн кайтат. Вампира болсо Дон Кингди аласытып ичимдик ичүүгө алып кетти. Ошентип жаш өспүрүмдөрдүн дагы 30 чактысы аралга келип түшкөндө, Тим билгизбей сүйлөшүп койгон атайын ыкчам топ пайда болот да, кылмышкерлерди ошол жерден эле басып калышат. Тимди, Вампираны жана Полду дагы жүздөрүн ачпай кылмышкерлер менен эле кошо кармап кетишип, андан соң гана Тимди өзүнчө алып барышып, бул жерде 54 баланын куткарылгандыгын айтышат.
башташат. Бирок бул жерде Тим көксөп келген баягы Росио деген кыз жок эле. Мындай өкүнүчтүү кабарды жол карап күндө күтүп жаткан Росионун атасына дагы айтат. Андан соң вампира менен Тим келип карашса, жанагы 54 бала ойноп күлүп ырдап жатышкан болот. Бул албетте эркиндиктин үнү, эркиндиктин добушу болчу. Эми Хорхе болсо ошол кармалган адамдарды чекеден суракка алып отуруп, акыры Росио жөнүндө дагы маалыматтарды билгенге мүмкүн боло баштайт. Көрсө Росиону бир канча күн мурун эле те алыскы Колумбиянын токойлорунда жашаган. Мыйзамга баш ийбей өздөрүнчө жашаган адамдардын башчысы. Чаян деген адамга бир канча жаш өспүрүмдөрдү сатып жиберишкен болот. Бул жөнүндө Хорхе Тимге айтып берип, бирок сен мени кечирип кой, мен деле сага окшош кызматкермин. Аскерлерди андай коркунучтуу криминалдуу жерге алып бара албайм деп айтат. Анда вампира менен Тим эми кандай кылсак экен деп бир топко чейин ойлонуп отурушуп, акыры вампиранын оюна бир нерсе келип, ал токойдун арасында жашаган криминалдык топторго дарыгерлер керек бекен деп айтат. Аны укканда Тим вампиранын бул идеясын сап кармап калып, биз ал токойлорго дары-дармек жеткирип, дарыгерлердин ролун аткарып барабыз. Демек Росиону ошол жактан сөзсүз табам деп баштайт. Ошентип дарыя бойлоп кайык менен сүзүп жөнөшүп, бир жерден токтогон Хорхе андан ары бара албай тургандыгын айтат. Анан да вампира менен Тимге эскертип, эгер силерге коркунуч жаралса, силерди эч ким куткарбайт. Анткени бул аймак биздин көзөмөлдө эмес. Бул жердеги криминалдык топтор өздөрүн өзү билип жашайт деп айтат. Баарын түшүнгөн Тим кечинде үй бүлөсү менен бир байланышат да. Эртеси андан ары дарыя бойлоп бир топ жүрүп баргандан кийин алдыдан куралчан адамдар тосуп чыгышат. Алар өлтүрүп салчудай болуп куралдарын асманга аткылап, Тим менен вампиранын дарыгерлер экенин билишет да. Бирок бизге бир гана дарыгер барсын деп талап коюшат. Анда дары-дармектерин көтөрүп, Тим алар менен кошо жөнөп, ошол жерде вампирага алып, Тим андан ары жылып баратканын Хорхе дагы аларга орнотулган GPS аркылуу көрүп турду. Чаяндын адамдары Тимди токой аралап бир топко чейин алып барышып, жолдон болсо Тим кулга айланып иштеп жаткан бир топ адамдарды көрөт. Көрсө бул кылмыштуу топтордун негизги иши кокаин жана башка наркотикалык заттарды жасап сатышат экен. Акыры алар Тимди Чаян деген башчысына алып барып жолуктурушуп, Тим болсо Чаянга биз холера оорусун текшерип жүрөбүз. Бир канча дары-дармектерди да алып келдик. Холера оорусун алдын албаса, эпидемияга дагы айланышы мүмкүн экендигин айтып берет. Анан да мамлекеттин кагазын көрсөтүп, эгер ооругандар чыгып калса, алып кетебиз деп айтса, Чаян Тимге бул жерден эч ким эч убакта кетпейт. Эгер ооругандар болуп калса, мага алып келесиң деп айтат. Анда Тим акырындан ал жердеги жашоочуларды кыдырып, Росиону сүрөттөн таанып калгандыктан ага окшош кызды издеп баштайт. Бир кезде наркотикалык заттарды жазуу процесстерине катышып жаткан адамдардын арасынан Тим бир кызды көрүп калат да акырын атынан атап Росио деп чакырып көрөт. Росио дароо артын кайрылып карап, Тим болсо Росиого мен атайын тыңчымын, мен сени куткарганга келдим деп айтып жатса эле, ал жерге Чаян келип калат. Караңгы киргенден кийин Тим баягы көптөгөн кулдардын арасындагы Росиону тапканга аракет кылып, бирок Росио ал жерде жок болуп чыгат. Демек Росио Чаяндын үйүндө деп ойлоп, акырындан Чаяндын үйүнө кире баштап, Чаян болсо үйүнүн жанында өз адамдары менен ортого от жагып ырдап чордоп отурушкан. Айткандай эле Тим Росиону Чаяндын керебетинен таап, аны ойготоюн деп жатса, Росио ойгонуп коркуп кетип кыйкырып жиберет. Бир нерсени угуп сезгендей болгон Чаян дароо үйүнө кирип, керебеттин алдына жашынып калган Тимди байкабай, кызды көтөрүп алып эле өзүнүн керебетине алып барат. Дал ошол учурда убакыттан пайдаланган Тим Чаянга күтүлбөгөн жерден сокку уруп, экөө кармашып отуруп, акыры Чаянды өлтүрүп салат. Чаяндын өлүк денесин керебетке жаткырып коет да кызды алып качып жөнөгөн Тим эптеп дарыянын жээгиндеги кайыкка жетип, аны айдап жөнөп, дал ушул учурда Чаяндын адамдары дагы Чаяндын өлгөнүн билип калып, Тимдин артынан экинчи кайык менен кууп жөнөшөт. GPS менен карап турган Хорхе Тим менен вампиранын кайтып келе жатканын байкап, дарыянын жээгинен дароо эле унаага түшүп, ыкчамдык менен качып жөнөшөт. Ал эми Чаяндын адамдары болсо алыстан аткылап кала беришти. Эртеси Росио атасы жана иниси Мигель менен жолугуп, сүйүнүчтүн жаштары төгүлүп жатты. Роберто Тимге чоң ыраазычылыгын айтып, андан ары учакка отуруп үй бүлө акыры өз үйүнө кайтып келишет. Бир канча ай зордук зомбулуктан кийин үйүнө кайтып келген Росио баягы өзүнүн бөлмөсүнө кирип, акырындан ырын ырдап баштаганын көрөбүз. Албетте бул эркиндиктин үнү, эркиндиктин добушу болчу. Тасманын аягында ушул жөнүндө чыныгы тарыхый кадрлар көрсөтүлөт. Кулчулук жана кул сатуучулук качан эле жоюлгандай көрүнгөнү менен, дал ушул биздин азыркы учурда жаш өспүрүмдөрдүн жоголуусу өтө көп катталат. Жана да өтө көп кулчулук, кул сатуучулук, зордук, зомбулук азыркы мезгилде болуп жаткандыгы айтылат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.